Заманбап мөңгүлөр формасы жана көлөмү боюнча бири-биринен абдан айырмаланып турат. Түбөлүк муз катмары Антарктиканын бардык, Гренландиянын 75% аймагын ээлейт. Муз капкактарынын аянты бир нече миң чарчы километрге чейин жетет. Рельефтин байыртадан берки калыптануу тарыхында жана азыркы кездеги жүрүп жаткан ар кандай жаратылыш процесстеринде мөңгүлөрдүн мааниси зор. Дүйнө бойлой көрсөтүүсүндө Жер планетасындагы эң чоң түбөлүк муздар менен мөңгүлөр тууралуу айтып беребиз. Көлөмүнүн чоңдугу боюнча биринчи катарда Антарктикадагы Росса мөңгүсү эсептелет. Анын аянты 542,3 миң квадрат чакырым. Бул муз кенин саякатчы капитан Джеймс Кларк Росс 1840-жылы ачкан жана ошондон улам анын атын алган. Мөңгү 3 бурчтуу плитага окшош. Анын ар кайсы тарабынан жээк зонасында калыңдыгы 183 метрден кургак тарабында 1300 метрге чейин жетет. Аянты Испаниядан бир кыйла чоң жана Франциянын аймагынан бир аз азыраак деп элестете берсеңиз болот. Көп учурда муздун чоң бөлүктөрү үзүлүп, андан кийин океанда калгып жүрөт. Мында эң чоң айсбергдин аянты 31,080 квадрат чакырым болгон. Бул Бельгиянын аянтынан бир нече эсе чоң. Экинчи катардагы мөңгү да Антарктикада, ал Ларсен деп аталып, аянты 86 миң чарчы чакырымды түзөт. 1893-жылы Джейсон кемеси менен Антарктика жарым аралынын жээгин изилдеген норвегиялык капитан Ларсендин атынан аталган. Ларсен муз текчеси Ларсен А, Ларсен Б жана Ларсен С деп аталган 3 чоң мөңгүдөн турат. Глобалдык жылуулуктун кесепетинен жарым жартылай талкаланды. Ушул күнгө чейин Ларсен С мөңгүсү гана сакталып калган. Акыркы жарым кылымда Антарктиканын түштүк батышында, Арктика жарым аралында температура 2,5 Цельсийге жогорулаган. 1995-жылы аянты 4000 чакырым квадрат болгон Ларсен А мөңгүсү толугу менен кулаган. 1950-жылдардан бери Ларсен Б мөңгүсүнүн аянты 12.000ден 2500 чакырым квадратка чейин кыскарган. 2002-жылы Ларсен Б мөңгүсүнүн аянты 3250 квадрат километр жана калыңдыгы 220 метр болгон айсберг жарылып, кыйратуу процесси 35 күнгө гана созулган. Буга чейин мөңгү азыркы муз доору аяктагандан бери 10 000 жыл бою туруктуу болгонун окумуштуулар айтышат. Үчүнчү тизмеде Антарктикадагы Эймери мөңгүсү турат. Анын аянты 40 000 чакырым квадрат. Ал чыгыш Антарктикадагы муз текчеси Ларс Кристенсен жээктеринин жана Ингрид Кристенсендин ортосунда орун алган. Мөңгүнүн узундугу түштүктөн түндүккө 250 километр, чыгыштан батышка карай 200 чакырымдай. Аянты 40 000 квадрат чакырым. Бирок ал ири айсбергдердин үзүлүшүнө байланыштуу мезгил менен өзгөрүп турат. Түштүктө Эймери мөңгүсү Ламберт мөңгүсүнө кошулуп, биринчилери үчүн азыктын негизги булагы катары кызмат кылат. 2019-жылы Санкт-Петербургдун аянтынан чоңураак болгон Эймери муз текчесинин калыңдыгы 210 метр, салмагы 315 миллиард тонна жана аянты 1636 чакырым квадрат болгон Д-28 айсберги үзүлүп кеткен. 2021-жылдын июнь айында окумуштуулар мөңгүнүн бетинде көлдүн жоголгонун аныкташкан. Алардын ою боюнча терең көлгө көптөн бери чогулуп турган эриген суу экиге бөлүнүп, тез эле океанга куюлган. 4-чү катарда Норвегияда түндүк муз океанда жайгашкан Шпицберген архипелагында, бул өлкөнүн түндүк жээгинен 600 километр алыс эмес жерде орун алган Шпицберген мөңгүсү турат. Аянты 35,1 миң квадрат чакырым. Архипелаг 5 чоң аралдан жана бир нече майда жер тилкелеринен турат. Аралдарда мөңгүлөрдүн бардык түрлөрү кездешет. Шпицберген архипелагы анын көп бөлүгү мөңгүлөр менен капталган болсо да, геологдор үчүн чыныгы Элдорадо болуп эсептелет. Жаңы жер архипелагынын мөңгү системасынын аянты болжол менен 23 645 чарчы километр жана суу запасы
8100 куб километр болуп, Россиянын Арктикасына биринчи орунда турат. Жаңы жер Кара жана Баренц деңиздеринин экиге бөлүп, Түндүк Муз океанында дээрлик 1000 километрге чейин созулуп жатат. Анын туурасы 25-тен 140 километрге чейин. Мөңгү 13-14 кылымдардан бери белгилүү. Климаттын катаалдыгы жана бийик кеңдиктердеги абалы мында кубаттуу мөңгүнүн болушуна шарт түзгөн. Анын табияты түндүк чыгыштан түштүк батышты карай түндүк аралда жапкыч, жарым капкак жана тоолуу мөңгүдөн түштүктөгү мөңгүлөрдүн майда формаларына чейин өзгөрөт. Түндүк аралынын дээрлик жарымын ири муз катмарынан жана анын түндүк уландысынан турган Түндүк Муз чокусу калың муз катмары ээлейт. Бүт муз катмарынын узундугу 413 километр, эң чоң туурасы 95 чакырым. Жаңы жердин мөңгүсү деградацияда. 1913 жылдан 1933 жылга чейинки мезгилде анын аянты 0,4% азайган. Акыркы эсептөөлөргө ылайык 1952 жылдан 2012 жылга чейин түндүк жана түштүк аралдардагы тоо мөңгүлөрүнүн аянты 11,7%, жарым жалпак мөңгүлөрдүн аймагында 5,7%га кыскарса, муз катмарынын аянты 1,2%га азайган. Ватнаjökull Европадагы эң ири мөңгүлөрдүн бири. 8,4 миң квадрат километр аянтты ээлеген муз Исландиянын түштүк чыгышында жайгашып, өлкөнүн жалпы аянтынын 8%-ын ээлейт. Күндүн жылышы менен мөңгү солкулдап өзүнөн тонналаган сууну бөлүп бере баштайт. Анын ашыкча туздуу суусу көптөгөн туннелдер аркылуу деңиз океанга алып чыгат. Анын муз катмарынын орточо калыңдыгы 400-600 метрди түзөт. Эң чоң калың жери 1000 метрден ашат. Мөңгүнүн өзү анын атын ырастап көптөгөн мөңгү көлдөрүнө суунун булагы болуп саналат. Жер астындагы жылуулук менен түндүк суугунун айкалышы бул аймакты башкалардан айырмалап турат. Маласпина АКШдагы Алясканын түштүк жээгиндеги Якутат менен муздуу булуңдун ортосундагы тоо этегиндеги мөңгү. Якутат районундагы улуттук парктын аймагында. Якутат шаарынан 60 километр түштүк батыш тарапта жайгашкан. Стюарт Маласпина тоо мөңгү комплексине кирет. Туурасы 65 километрге чейин ыйык Ильяс тоолорунан түшкөн мөңгү сууларынан пайда болгон. Аляска жарым аралындагы бул укмуштуудай кооз мөңгүнү эл аралык космостук станциянын кесипкөй фотографтары абдан жакшы көрүшөт. Алар тарткан табияттын кооздугу ар дайым ар кандай фото сынактардын жеңүүчүлөрү болуп, социалдык тармактарда 100 миңдеген жактырууларды чогултат. Маласпина мөңгүсү да планета ардык климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу көлөмүнүн узак мөөнөттүү төмөндөшүнө дуушар болууда. Учурда муздун калыңдыгы 600 метрге жетет. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул 1980 жылдагыдан кеминде 20 метрге аз. Лаункьякюдл мөңгүсү 940 километр квадрат аянтты ээлейт жана Исландиядагы экинчи чоң мөңгү болуп саналат. Исландия бөксө тоосунун батыш бөлүгүндө, Хаукадалур өрөөнүнүн түндүгүндө жайгашкан. Муздун астында батыш жана чыгыш деп аталган эки вулкандык система жатат. Лаункьякюдл аталышы узун мөңгү дегенди билдирет жана анын жайгашкан жери аны табигый муз үңкүрлөрүнүн пайда болушу үчүн идеалдуу аймак. Мындагы табигый архитектура келгендердин баарын суктандырат. Фетченко мөңгүсү Памирдеги эң чоң мөңгү болуп саналат. Борбордук Тажикстандын аймагындагы Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунда жайгашкан түбөлүк муздар мөңгүлөрдүн тоо өрөөн тибине кирет. Бул полярдык аймактардан тышкары дүйнөдөгү эң узун мөңгү. Фетченко мөңгү системасында баардыгы болуп 45 мөңгү бар. Анын астынан Селдара дарыясы агат. Ал Сауксайга кошулуп, Муксу дарыясын түзөт. Тизмедеги ондукту батыш Антарктикадагы Шеклтон мөңгүсү жабат. Анын узундугу 96 километрден ашык, туурасы 8-ден 16 чакырымга чейин өзгөрөт. Мөңгү Робертс массивинин жанындагы полярдык платодон түшүп, Квинмот кыркатуусу аркылуу агат жана Росса муз текчеси менен кошулат. Мөңгү жээкти бойлой 440 километрге созулуп, 170 километр Мосон деңизине чыгат. Аянты 37,4 миң квадрат километр жана айсбергтердин үзүлүшүнө байланыштуу мезгил менен өзгөрүп турат. Бул мөңгү кандайдыр бир жол менен жашоо үчүн эң жагымсыз 3 шарттарды — сууктук, кургактык жана жогорку туздуулукту топтогон.
Тоолуу Кыргызстаныбызда мөңгүлөргө бай. Өлкөнүн аймагында аянты 0,1 квадрат километрден жогору болгон 6516 мөңгү катталган. Алардын ээлеп турган аянты 8047,8 километр квадратты. Башкача айтканда, республиканын жалпы аянтынын 4%-ын ээлейт. Эгерде бардык мөңгүлөрдү эсептесек, алардын саны 7638-ге жетет жана аянты 8107,7 чарчы километрге барабар. Республиканын климаттык шартында жайында күчөп эриген мөңгүлөр тоо этегиндеги сугатка муктаж болгон өзүнөн сырткары коңшу мамлекеттердин да айыл чарба талааларын суу менен жетишээрлик камсыз кылат. Ошондой эле мөңгүлөрдөн топтолгон суу Нарын дарыясы аркылуу Токтогул суу сактагычына барып, электр энергиясы менен камсыздайт. Адистер кийинки 15-20 жыл аралыгында мөңгүлөр тез эрип, муз катмары азайып бара жатканын айтышууда.